Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ва мауала. Жаратқан Алла Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Жанағының ең сүйікті елшісі пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға Аллахтың салам жана салаттар болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. Сиздер мененки буга чейинки келип жаткан, болуп жаткан сабактарыбызда имандын, ошондой эле дааратты, намаздын фазилеттерин айтып өттүк бардыгы. Эми Кудай буйурса, бүгүнкү сиздер менен боло турган кыскача ушул бир кичинекей бир сабагыбыз бул ат-таргибу фи кыямил лайл, түнкү намазга, тахаджуд намазга кызыктыруунун, ошонун фазилеттери боюнча тема болмокчу буйурса. Жараткан Алла Таалам мына ушул китебибизде айтылып келе жаткан аяттарга, хадистерге толук түрдө туура так түшүнүп, ошого туура так амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Алла Таала негизи Кур'ан-ы Каримде "Астагфирулла ва кану қалилан минал лайли ма ла яхжаун". Мына ушундай түнкү тахаджуд намазына турган пенделер бар дейт. Алар түндөлөрү, алардын капталлары, төшөк мына ушундай жан баштап дагы жатпайт, төшөктүн небесин көрбөйт деген мына ушундай маанидеги аят бар, урматтуу туугандар. Ошондуктан тахаджуддун фазилеттери өтө көп. Алла Таала дагы башка бир жеринде Кур'андын башка бир аятын айтат: "Кумил лайла илля қалила". О төшөгүнө оронгон зат дейт, сен тургундагы түндүн бир аз бөлүгүнү уйкусуздук менен, намаз менен өткөзгүн деген дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айткан буйругу бар, урматтуу туугандар. Ошондуктан тахаджуд намазы бул биздин жашообузду толук турда рахатка, толук турда биздин канчалык муктаждыгыбыз бар боло турган болсо, мына ошол нерсени чечип алууга мүмкүнчүлүк берген бул намаз, бул тахаджуд намазы, урматтуу туугандар. Мына ушул негизи эле жашоонун эрежесин карап көрө турган болсок, эгерде сиз жалпы эл кылып жаткан нерсени эле кылып кете бере турган болсоңуз, анда сиз жалпы эл сыман эле болуп кете бересиз да. Эгер ошол элден өзгөчөлөнүп, эл кыла албаган нерселерге ошол жүрөгүңүз менен батынып, ошол нерсени аткара турган болсоңуз, Кудай Таалам сөзсүз түрдө ошол кыла албаган нерселерди кылгандыгы себептен жашооңузга Кудай Таалам сөзсүз түрдө береке берет. Ошондой эле мисалы жөнөкөй эле бизнес тармагында болсун, же болбосо башка бир спорт тармактарында болсун, эл кыла албаган нерсеге ошол нерсени батынып кылган ал инсан ошол барган сайын алдыга өсүп кете берет. Ошондой эле биз дагы 5 убак намазыбызды эле окуп жүрө бербестен, балким мына ушул элдин баары уктап жаткан учурда, элдин баары төшөгүндө мына ушул жылуу уйкуда уктап жаткан учурда, ошол нафсибизди жеңип, ошол жылуу уйкудан рахаттын баардыгын кечип, көзүбүздү ачып туруп, даарат алгандан кийин 2 рекет намаз окуп, Роббибизге жалына турган болсок, жалбара турган болсок, Кудай Таалам сөзсүз түрдө биздин баардык дүйнө акыреттеги проблемаларыбыздын баардыгын чечип берет, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ушул тахаджуд намазы бул жашообуздагы эң негизги, парздан кийинки эле негизги намаздардын бири болуш керек. Мына ушул канчалаган исымдар болгон тахаджуд аркылуу, мына ушул канчалаган иштери болгон болсо, канчалаган пландары болгон болсо, канчалаган ой тилек максаттары болгон болсо, мына ушул көпчүлүгү ушул тахаджуд аркылуу жеткен инсандар толтура, урматтуу туугандар. Ошондуктан биз мына ушул жашообуздун бир бөлүгүнө тахаджудду сөзсүз түрдө киргизүүгө аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат. Хадисти Азирет Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылат дейт. Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кал, пайгамбарыбыз алейхиссалам мынтип айтты. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 أوقات дейт. Качан силердин бирөөңөр уктаган учурда дейт, шайтан келип анын төөсүнө, анын башына, мына ушундай башына ага ушундай бир 3 түйүн байлайт деп пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат. 3 түйүн байлайт. Андан кийин ядрибу ала кулли кафиятин алейка лайлун тавил фарқуд. Ар бир мына ушул 3 түйүндүн ар бирине эмне деп айтат экен? Түн узун уктай бер деп мына ошондой айтылат экен. Файн истайқаза фазакараллаху таала ин халлат уктатун. Эгерде ошол уктап жаткан пенде ойгоно турган болсо, ойгонуп Алла Тааланы зикир кыла турган болсо, ал пендеден мына ушул 3 түйүндүн бирөөсү чечилет дейт. Ал кандай? Мисалы ойгондуктагы, эртең менен ойгонгондогу дуаны айтабыз. Алхамдулиллахи ахяна ба'дама аматана ва илайхин нушур. Бизди өлгөндөн кийин кайра тирилткен затка көптөгөн мактоолор болсун, биз кайтып эле мына ошол затка чогулуп барабыз деген мына ушундай дуа, урматтуу туугандар. Ошондой эле бул уйкудагы өлүмдүн бир туганы. Мына ушундай уйкудагы өлүмдүн бир кичинекей бир бөлүгү, урматтуу туугандар. Мына ушул дуаны окусак, Кудай кааласа эмне болот экен? Ушул дуаны окуштугубуз менен ошол
биздин башыбызга түйүлгөн 3 түйүндүн бирөөсү чечилип кетет дейт. Андан кийин фаин тавадда ин халлат уктатын. Ошентип турдук, тургандан кийин барып даарат ала турган болсок, ал экинчи түйүн ошентип чечилет дейт. Фаин салла ин халлат уқадуху куллуха дейт. Даарат алгандан кийин намаз окуй турган болсо, анын бардык башында турган түйүндүктөрдүн бардыгы чечилет. Фа асбаха нашитан таййибан нафс. Ошентип ал инсан өтө мына ушундай чыйрак, өтө ушундай кубаныч болгон абалда, нафсине жаккан мына ушундай жакшы болгон абалда таң аттырат бул адам дейт. Ва илла асбаха хабисан нафс каслан. Эгерде ошентип дагы түнкү тура турган учур келгенде деле уктап жата бере турган болсо, ойгондон кийин төшөктүн жылуулугу тартып кетип, же болбосо уйкунун катуулугу тартып кетип, ошентип ойгонбостон, дуаны да окубастан, даарат да албастан, тахажжуд да окубастан, ошентип таң атырды башка болду, ошентип таң атып кете турган болсо, бул инсан хабисан асбаха хабисан нафс, өзүнчө эле бир оор болуп, кыйналып, каслан, жалкоолонуп, мына ошондой абалда таң аттырат деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушуну айтты дейт. Ошондон урматтуу туугандар, мына ушул биздин бардыгыбыз тахажжудка тура албагандыгыбыздын себеби мына ушул шайтандын биздин башыбызга байлаган 3 түйүндү чече албастан шайтанга моюн сунуп, мына ошентип жатып, таң атыргандыгыбыз, мына ушул бардыгы биздин жашоодо кандайдыр бир деңгээлдеги руханий байлыгыбызды шайтанга уткуруп жибергенибиздин бир мына ушундай бир себеби болуп калып атат урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ушул хадистерди эсибизге сала турган болсок, уктап жатканда демек менин башымда бир шайтандын 3 түйүнү турат экен, мына ошону жок кылыш үчүн мен ушундай амалдарды аткарышым керек деген ошол нерсе биздин сезимибизде, жүрөгүбүздө боло турган болсо, сөзсүз түрдө биз тахажжуд намазына турабыз, сөзсүз түрдө тахажжуд аткарабыз урматтуу туугандар. Андан кийинки хадиске келе турган болсок, бул хадисте деле Азирет Абу Хурайра разияллаху анху айтат, Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты дейт: "Афдалу сиям баъда Рамадан шахруллахил мухаррам." Рамазан айынан кийинки эң абзел айлар дейт. Булар абзел айлардын бирөөсү, эң абзели бул шахруллахил мухаррам, Алла Таала арам кылган ай. Биз баарыбыз билебиз, арам айлар бар. Мына ушул Алла Тааланын айлары. Ва афзалус салати ба'дал фаридо салатул лайл. Ал эми парз намаздан кийинки эң абзел намаз бул кайсы намаз десе, бул түнкү намаз деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен. Ошондон урматтуу туугандар, эң биринчи кезекте башында айтып өткөндөй, биздин негизги Кудай Тааладан берилген милдеттерибиз бар. Бул парз намаздар урматтуу туугандар. Андан кийинки кезекте Кудай Тааладан бизге белек катары берилген мына ушундай намаздар бул түнкү намаз, тахажжуд намазы урматтуу тууганым. Ошондуктан мына ушул нерсени эске алайлы. Тахажжуд намазында эгерде көптөгөн мына ушундай дуа кылып отуруп, Кудай Таалага жалынып, жалбарып, жашообузда кандай гана кыйынчылык келип жаткан болсо, келечекке кандай гана ой тилек максаттарыбыз болуп, бирок ошого жетүүгө дагы бир күмөн саноо болгон болсо, же болсом акча жагынан, же болсом башка бир материалдык, моралдык жактан дагы бир жетишүүгө мүмкүн эместей сезилген болгон нерселердин бардыгын тахажжуд аркылуу Кудай Тааладан туруп, жалынып, жалбарып, ыйлап, я Алла, бардыгы мүмкүн эместей сезилип жатат Аллахым. Бардыгы мүмкүн эмес деп айтат Аллахым, бирок мүмкүнчүлүктү берүүчү сенсиң Аллахым. Бардык жактан, материалдык жактан, моралдык жактан, руханий жактан бардыгынан мүмкүнчүлүктү берүүчү сенсиң Аллахым деп көз жашыбызды кандай гана болсо дагы ыйлап, төгүп, мына ошону Кудай Таалага жалынып, жалбара турган болсок, Кудай Таалам сөзсүз түрдө биздин мына ушул ой тилек максаттарыбызга жеткире турмат туугандар. Ошондуктан бул тахажжудта эч кандай бир шек саноо деген болбош керек. Сөзсүз түрдө тахажжуд окуган адамдын Кудай Таала дуасын сөзсүз түрдө кабыл кылат урматтуу туугандар. Андан кийинки хадиске келе турган болсок, хадисти Варуя ан Асма бинти Язид разияллаху анха. Асма бинти Язид сахабия аялдан разияллаху анха риwayat кылынат дейт. Аны Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, Пайгамбарыбыз алейхиссалам минтип айтты дейт. Кал юхшарун насу фи саидин вахидин яумал кияма. Эртең кыямат күнү болгондо дейт, элдердин бардыгы бир дөңсөгө чогулат дейт. Фаюнади мунадин фаякул. Ошол учурда бир жар салуучу жар салат экен. Жар салганда минтип айтат дейт. Айналлазина кану татажафа жунубухум анил мазажи дейт. Алардын капталдары, желкелери төшөктөн алыс болгон заттар каякта турат деп, адамдар каякта турат деп ошентип жар салынат дейт. Фаякумуна вахм калил. Ошол адамдар турат дейт. Түндө уктабастан, желкесини капталдарын төшөккө салып жатпастан, балким ошол Кудайга ибадат кылып, ошол түндү уйкусуздук менен өткөзгөн инсандар бардыгы алар ошентип
бардығы тұрады, бирок вахум қалил, мына ошол тұрған инсандардың бардығы аз дейді. Негізі жашообузда карап көрө турган болсок, шаар жергесинде болсун, башка жакта болсун, мисалы түнкү ибадат кылып аткан инсандын мисалы чырагы жанык болуп турган болушу мүмкүн. Бир чоң бир домду, 10 этаж домду карасаңыз, арасынан бирөө, экөө мына ушундай эле мисалы жанып турган болсо, ошолор дагы тахажжуд намаз окуп атат экен деп биз жакшы күмөн кылышыбыз керек, урматтуу туугандар. Демек, тахажжуд намаз окугандар булар аз болот экен. Ошондуктан мына ушул аз инсандар, ушулар кыйын инсандар болот, урматтуу туугандар. Кайсы эле тармакта болбосун, ошол нерсенин эң мыкты, эң пик, эң ушундай чокусуна жеткен инсандар алар аз болушат, урматтуу туугандар. Кандай тахажжуд окуп, мына ушул 5 убакыт намазындагы өз ордун аткызат. Аны менен биргеликте түнкү намаздарда калтырбаган инсандар алар эмне экен? Ошолор бир дөңсөөнүнө келип туруп, алар турушат экен, вахум қалил, бирок алар аз болот экен, урматтуу туугандар. Фаядхулунал жанната бигайри хисаб. Ошол аз болгон жамаат, тахажжудду калтырбаган жамаат, алар ошентип эч бир эсепсиз бейишке кирет дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондон урматтуу туугандар, мына ушул жамааттын арасынан болгонго бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Кудай таалам бардыгыбызга мына ушул жамаат, мына ушул аз жамаат менен тахажжудду калтырбаган инсандар менен чогуу болгонго тавфиқ берсин, мүмкүнчүлүк берсин. Сумма юмару бисаирин наси илал хисаб. Андан кийин дейт Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты, элдердин бардыгы эмне кылат экен? Эсепке тартылат экен, урматтуу туугандар. Ошондуктан, урматтуу бир тууганым, тахажжуд намазы бул жөнөкөй эле намаз эмес, балким бизди мына ушул дүйнөдө дагы өтө чоң бир ийгиликтерге жеткенге мүмкүнчүлүк берет. Ошону менен биргеликте акыретте дагы элдин бардыгы кыйналып жаткан учурда, элдин баары акыбалы эмне болот экен, тозокко түшүп калбаймынбы? Ушундай суроолорум эмне болот экен, эсеп китептерим эмне болот экен, амал китебим оң тарабынан берилеби, сол тарабынан берилеби деп мына ушундай элдин баары кыйналып жаткан учурда ликулли мирин яумайтин ша'ну югни. Ар бир инсандын өзүнө тиешелүү бир проблемасы болуп, ата балага, эне кызга карабай калган учурда, бир тууганга карабай калган учурда, мына ошол учурлардын баардыгында, урматтуу туугандар, бизди ийгилигибизге себеп боло турган мына ушул тахажжуд намазы болот экен, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ушул тахажжуд намазын эч качан калтырбайлы, дайыма окуйлу. Бул риwayatты имам Байхақи рахмаһуллах риwayat кылат. Андан кийинки хадистерге келе турган болсок, хадисте Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жубайы Азирет Айша разияллаху анха айтат, Пайгамбарыбыз алейхиссалам дейт, "Кана якуму минал лейл хатта татафаттара кадамаху" дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам түнкү тахажжуд намазын окуйт эле дейт. Тахажжуд намазы окуганда кыямда тура берген себептен эки балтырлары, тамандары, буттары мына ушундай ишип кетет эле дейт. Факулту лаху лима тасмау хаза я Расулаллах. Aqad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar. Алланын элчиси, Алланын пайгамбары, сиз эмне үчүн эле мынчалык өзүңүздү кыйнайсыз? Кудай Таала сиздин бардык өткөн кеткен күнөөлөрдүн бардыгын кечирген болсо, эмне үчүн эле мынчалык өзүңүздү кыйнай бересиз дегенде Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты дейт, "Афала ухиббу ан акуна абдан шакура муттафакун алейх." Мен дейт, эмне ушундай шүгүрчүл, Кудай Таалага шүгүр кылган пенделерден болбаймынбы, ошондой болууну жакшы көрбөймүнбү деп Пайгамбарыбыз алейхиссалам мына ушинтип айткан экен. Демек, урматтуу туугандар, эң биз үчүн чоң бир үлгү бул Пайгамбарыбыз алейхиссалам. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын күнөөлөрүнүн бардыгы кечирилген. Мындайча айтканда, күнөөсү жок инсан. Кудай Таала акыретте бейишке кириштигинде дагы сөзсүз түрдө кепилдик берип койгон. Тозокко түшүп калышы мүмкүн эмес болгон зат. Эсепсиз бейишке киргенге мүмкүнчүлүгү бар зат эмне кылып атат? Мына ошол зат дагы эми бейишке жөн эле кирип кетем да, эсепсиз менден эсеп алынбайт да деп эле отурбастан, балким мына ушул Кудай Таала мага өтө чоң бир белектерди берди. Мына ошого эмне Кудай Таалага мен шүгүр келтирбейминби? Шүгүр кылуучу пенделерден болбоймунбу деп Пайгамбарыбыз алейхиссалам дагы мына ушул тахажжуд намазын калтырган эмес, урматтуу туугандар. Ошондуктан бул тахажжуд эмне? Мына ушул тахажжуд пайгамбарлардын, тахажжуд олиялардын, тахажжуд Кудайга жакын инсандардын амалы, урматтуу туугандар. Ошондуктан биз дагы Кудайга жакын болом дей турган болсок, Кудай Тааланын сүйүүсүндө мына ушундай арзыйык дей турган болсок, акыретте мына ушундай кыйынчылыкка кабылбаган инсандардын арасында болоюн дей турган болсок, урматтуу туугандар, мына ушул тахажжуд намазын калтырбаш керек. Биз үчүн эң чоң бир үлгү бул Пайгамбарыбыз алейхиссалам. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын бардык күнөөлөрү кечирген болсо дагы эмне кылган экен, урматтуу туугандар? Буттары, кадамдары шишип кеткенге чейин ушул тахажжуд намазын калтырбастан окуган экен. Андан кийинки хадисте Абдуллах ибн Амр ибн Ас разияллаху анху айтат, Пайгамбарыбыз алейхиссалам мынтип айтты дейт, "Ахаббу салати илаллах салату Дауд." Алла Таалага эң сүйкүмдүү намаздардын бирөөсү бул
Дауд пайғамбардың, Дауд алейхиссаламдың намазы дейді. Ва хаббу саум илаллах сияму Дауд. Ал эми Алла Таалага эң сүйкүмдүү ораза бул Дауд алейхиссаламдын оразасы дейді. Кана янаму нисфал лайл ва якуму сулусаху. Эми Дауд алейхиссаламдын намазы эмне үчүн сүйкүмдүү болду десе, муну ушул нерсени сыпаттап айтып атат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, ал Дауд алейхиссалам дейт, ал түндүн жарымын уктайт эле дейт. Түндүн баарын эле уктап, бизге окшоп эле таң атканга чейин уктап жата бербестен, балким мына ушу түндүн жарымын уктайт эле дейт. Ва якуму сулусаху. Ал киши Дауд алейхиссалам эмне кылган экен? Ошо түндүн 3/1-ин уйкусуздук менен, тахажжуд менен өткөзгөн, намаз менен өткөзгөн экен. Ва янаму судасаху, калган 6/1-ини уктаган экен, урматтуу туугандар. Ва ясуму яуман, анан бир күн ораза кармап, ва юфтиру яуман, бир күн оозу ачык жүргөн экен. Муттафакун алейх. Эми биз карап көрө турган болсок, кээде адам баласы инсанчылыкка алдырып, адамдык табиятыбызга алдырып, тахажжуд окуйм десек, тахажжудду дайыма түндөн баштап толук түрдө мен тахажжуд окуйм деп бир күн окуп, андан кийин дагы бир 10 күн калып кетип, мына ушундай акыбалда болобуз да. Ал эми чыныгы Кудай Тааланын сүйкүмдүү пенделери, Кудай Тааланын жиберген пайгамбарлары эмне кылган экен? Булар эмне? Жада калса Дауд алейхиссалам дагы ушул түндүн 3/1 бөлүгүн гана мына ушундай тахажжудта, ибадатта өткөзгөн экен, урматтуу туугандар. Ошондуктан биздин амалдарыбыздагы түнкү бир убакытты өзүбүз үчүн дайыма белгилеп алайлы. Белгилеп алгандан кийин мына ошол убакыт биздин тахажжудубуздун убактысы болот дагы. Ошол убакыт келгенде бир аз болсо дагы туруп тахажжуд окуп Кудай Таалага жалбарабыз. Ошол амалыбыз дайыма үзгүлтүксүз болуп турат. Ал эми кээ бир адамдар дагы мен ораза кармайм дейт дагы, бир күн кармайт, 2 күн кармайт, 3 күн кармайт, ошентип баягы ичиндеги болгон жазбасы, мындайча айтканда кызыгуусунун бардыгы ошо бир убакыт келет дагы өчүп жок болуп, андан кийин дагы 10 күн, 15 күн, 1 ай, 1 жылда ошентип ораза кармабастан жүрө берет, урматтуу туугандар. Ошондуктан биздин кылып жаткан амалдарыбыз аз гана болсо дагы, мына ушул эмне болсун, дайыма болсо ошол амал бизге Кудай Таалага сүйкүмдүү болот. Ошондуктан, урматтуу туугандар, Пайгамбарыбыз алейхиссалам дагы бир хадисинде айтат: ахаббул амали илаллах адвамуха ва инқалла. Алла Таалага эң сүйкүмдүү амалдар булар эмне кылат? Адвамуха, дайым болуп турган амалдар, ва инқалла, эгер аз гана болсо дагы дейт. Аз гана болуп, бирок дайыма күнүгө ошол амалды аз-аздан аткарып турган болсок, мына ошол амал эмне экен, урматтуу туугандар? Кудай Таалага сүйкүмдүү амалдардан болуп эсептелет. Ошондуктан биз кылып жаткан амалдарыбызды аз гана амал кылсак дагы дайыма ошону аткарып койушубуз керек. Андан кийинки хадиске келе турган болсок, Азирети Жабир разияллаху анху айтат: "Самиату Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям якул". Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын мынтип айтып жатканын уктум дейт. "Инна фил лайли саатан ла ювафиқуха ражулун муслимун ясалуллаха таала хайран мин амри дунья вал ахира илля атаху ияху ва залика кулла лайлатин" дейт. Азирети Жабир айтат, пайгамбарыбыз алейхиссалам мынтип айтты дейт: "Чындыгында түндө ушундай бир убакыт бар" дейт. Убакыт бар. Эгерде кайсы бир мусулман киши ошол убакытка туш келип кала турган болсо, ошол убакытка туш келип Алла Тааладан дүйнө жана акыреттин жакшылыгын сурай турган болсо, Алла Таала ал пендеге сөзсүз түрдө ошол дүйнө акыреттин жакшылыгын берет. Ва залика кулла лайлатин, эми ошол убакыт бардык түндө, күнүгө ар бир түндө ошол убакыт бар дейт, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ушул тахажжуд намазындагы ар бир убакытта түндүн алгачкы бөлүгү, же болбосо ортоңку бөлүгү, же болбосо эң акыркы бөлүгү, көпчүлүк алымдар бардыгы ушул түндүн эң акыркы бөлүгүнө эң абзел убакыт дейт, урматтуу туугандар. Демек биз мына ушул нерсени эске ала турган болсок, тахажжуд намазы качан болот десе, бул көпчүлүк адамдар ойлойт, тахажжуд десе эле түндүн 3/1 бөлүгүндө таң атканга жакын калган убакытта ойгонуп туруп анан намаз окуш керек деген мына ушундай ой пикирде. Ооба мусулман бир туугандар, негизи эң абзели мына ушул. Эгерде кайсы бир инсан уйкусу көбүрөөк болуп, же болбосо күндүз бою өтө катуу мисалы кара жумуштар менен иштейт, түнгүсүн чарчап уктап калат. Ошондой түнкү намазга турганга мүмкүнчүлүгү жок болгон инсан, же болбосо уктап калууга мисалы шектенип калган инсан, мында адамдар эмне кылыш керек? Уйкудан алдын 2 рекат тахажжудун окуп жатыш керек, урматтуулар. Куптанды окудуңуз, куптандан кийин витр важипты окудуңуз. Витр важиптан кийин эле, урматтуу бир тууганым, андан кийин мына ушул 2 рекат намазыңызды, чайыңызды баарын ичип алып, мына ушундай уктаардан алдын 2 рекат намазды окуп, дуаңызды кылып жатсаңыз, мына ошол амал дагы, мына ошол намаз дагы тахажжуд намазына кирет, урматтуу туугандар. Демек, куптан намазынан кийинки бардык нафил намаздардын бардыгы бул тахажжуд намазы болуп эсептелет. Ошондуктан
түнгүнүн алгачкы бөлүгүндө, ортоңку бөлүгүндө эң абзели ойгоно ала турган болсок, тура ала турган болсок, анда эмне кылыш керек? Түндүн эң акыркы бөлүгүндө туруп, мына ошол тахажжуд намазын окусак, мына ушул эң абзели, мына ушул урматтуугандар. Хадисте дагы көрсөтүлгөндөй, ошол убакыттарга кайсыл бир инсан ошол туш келе турган болсо, Кудай Таала ал пендеге сөзсүз түрдө дүйнө акыреттин бактылуулугун берет деп Пайгамбарыбыз алейхиссалам сөзсүз түрдө айтып атат. Андан кийин хадиске келсек, Азирет Абу Хурайра айтат, разияллаху анху, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтты дейт: "Рахималлаху ражулан қаме минал лайли фасалла". Эми ошол тахажжудту өзүбүз эле окуп чектелип калбастан, мына ошол тахажжуд намазын өзүбүздүн үй бүлөбүзгө дагы окутканга, тахажжудка буйруганга өзүбүз дагы адат кылышыбыз керек. Өзүбүз эле уктап жатып, же болбосо жаныңызда жаткан жубайыңыз, же болбосо башка бир бала чакаңыз, мына ошолар бардыгы мына ошол жакшылыктан куруп калбашы керек, урматтуугандар. Аларды дагы мына ошол жакшылыкка ээ болгонго себепкер болушубуз керек. Мына ушул боюнча Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат дейт: "Рахималлаху ражулан қаме минал лайли фасалла". Кудай Таала бир пендесин өзүнүн ырайымына алсын дейт. Демек, урматтуугандар, бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын пенделерине болуп жаткан бир дуа, урматтуугандар, дуа катарында. Кудай Таала бир пендесин өзүнүн ырайымына алсын дейт. Ал пенде мына ушул түндөсү туруп намаз окуйт дейт. Вайқада имраатаху, өз эле туруп окуп албастан балким аялын дагы ойготот дейт. Фаин абат надоха фи важиха алмаа, эгер да аялы турбаймын деп ал баш тарта турган болсо дагы дейт, тургусу келбесе дагы дейт, анын бетине эмне кылат? Суу чачып болсо дагы ойготот дейт. Рахмаллаху имраатан камат минал лайл. Кудай Таала ушундай бир аялды өзүнүн ырайымына алсын, мээримине алсын дейт. Ал аял мына ушул түндөлөрү тахажжуд намазына турат дейт. Фасаллат, өзү намаз окуйт. Ва айкадат заужаха, өз эле намаз окуп калып кетпестен, өзүнүн жубайын дагы, жолдошун дагы намазга тургузат дейт. Фаин аба, эгер жолдошу дагы намаз окусу келбей, тургусу келбей, баш тарта турган болсо, надохат фи важихил маа, мына ошол күйөөсүнүн жүзүнө болсо дагы суу чачып, ошентип болсо дагы ойготкон аялды Кудай Таала өзүнүн ырайымына алсын деп Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн дуасын берип жатат, урматтуугандар. Ошондуктан мына ошол нерсени эске алалы. Тахажжуд намазына өзүм эле жетейин, өзүм эле болсун, өзүм эле окуйн деп эле кала бербестен, балким өзүбүздүн жаныбызда жаткан жубайыбызды, же болсо бир туугандарыбызды, мына ошолордун баардыгына эмне кылыш керек экен, урматтуугандар? Аларды дагы мына ушундай чоң бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калганга себепкер болушубуз керек. Дагы бир хадиске токтоло турган болсок, Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: "Фазлу салатил лайли аля салатин нахар, ка фазли садакат сирри аля садакатил аланiyya" дейт. Мына ошол түнкү намаздын күндүзгү намазга караганда артыкчылыгы, фазилети дейт. Бул ачык берилген садакага караганда сыр, жашыруун купуя берилген садаканын фазилети сымал ошондой ортосунда айырмасы бар деп Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан экен, урматтуугандар. Албетте биз баардыгыбыз билебиз, элге мактанып, элге көргөзүп садака кылган же болсо жакшылык кылган бул өтө бир баардыгыбызга биз жакшы нерсе. Бирок эң жакшысы элдин көргөнүн дагы каалабастан, Кудай Таала гана билсе болду деген максатта мына ошол баягы оң колуң берген садаканы сол колуң билбей калсын деп айтат го. Мына ошондой кылып берилген садака мына ушул эң абзел садака болуп эсептелет деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, урматтуулар. Ошондой эле биздин түнкү намазыбыз дагы күндүзгү намаздарыбызга караганда фазилети, артыкчылыгы мына ушундай экен. Биздин дүйнө акыретте бактылуу болушубузга жетелеген намаз мына ушул тахажжуд намаз. Дагы хадистерде келет, Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: "Жаа Жибрил иля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям". Сахл ибн Саад разияллаху анху айтат, Жибраил периште, Жибраил алейхиссалам Пайгамбарыбыз алейхиссаламга келди дейт. Фақала я Мухаммад, айтты: "О Мухаммад" дейт. "Ва'лам анна шарафал муъмин қиямул лайл". О Мухаммад, сен билгин, чындыгында момундун шарапаты, момундун кадыр баркы, сый урматы, ыззаты, шарапаты бул эмне экен? Қиямул лайл, түнкү намазда деп Жабраил алейхиссалам келип Пайгамбарыбыз алейхиссаламга айтты. Ва иззаху истигнаху анин нас. Адамдын ыззаты, сый урматы бул элдерден болгон муктажсыздыгында деп Жабраил алейхиссалам келип айткан экен. Ошондон урматтуугандар, эң шарапаттуу инсан бул тахажжуд намазын окуган инсан болуп эсептелет. Анткени бул Кудай Таалага эң жакын, Кудай Таала менен эң жакын сүйлөшкөн, ыйлап жалбарып сүйлөшкөн инсан бул эң шарапаттуу инсан болуп эсептелет, урматтуугандар. Бизде мындай сырткы мааниде мисалы келбетинин көрүнүштөрү ушундай айтылат: тахажжуд окуган инсандын нуру, жүзү нурдуу болот деп
мына ушинтип айтылат, урматтуу туугандар. Демек, мына ушул эң шарапаттуу инсан, Кудайга жакын инсан. Ошо шарапаттуу болгондук себептен, Кудайга жакын болгондук себептен, Кудай Тааланы сүйүп, Кудай Тааланын буйруган амалдарын толук аткаргандыгы себептен ал инсандын эмне Кудай Таала дүйнөдө дагы шарапаттуу, кадыр баркы инсан кылып коет. Ал эми инсандын иззаты, кадыр баркы качан болот деп турган болсо, качан элдерде болгон нерседен көз карандысы болсо дейт. Бул качан болот, урматтуу туугандар? Мисалы бирөөдүн жаныңызда бир чогуу иштеген адамыңыздын, же болсо кайсы бир досуңуздун, башкаңыздын мисалы байлыгы көбүрөөк болсо, мисалы акчасы көбүрөөк, же болсо башка бир мүлктөрү көбүрөөк, ошого жалынып, жалбарбастан, же болсо ага жагынбастан, мына ушундай эки жүздүүлүк кылбастан, балким ошол нерседен истигна кылсак, ошол нерседен өзүбүз дагы муктажчы сезе турган болсок, кандай деп, мисалы Кудай Таала буга берген нерсени мага дагы сөзсүз түрдө берет. Буга берип атат, азырынча мага бербей атат деп, мындайча айтканда өзүбүздүн напсыбызды ток кармай турган болсок, мына ошондо биз эң ызаттуу пенде болобуз, урматтуу туугандар. Анан эле бирөөнүн бир байыраак, же болсо бирөө бийрээк, чоңураактын алдыга барганда эле өзү жагынып эле, башка кылып эле, күлүмсүрөп эле эме кыла турган болсок, бул нерсе мусулмандын адам баласынын бул кадыр баркыны, сый урматыны кетирип кое турган нерсе, урматтуу туугандар. Ошондуктан истигна аниннас бул адамда болушу эң жакшы. Башка бирөөлөрдүн нерсесиге көз артпастан, суктанбастан, Кудай Тааланын бергениге шүгүр кылган инсан мына ушул инсан жанагы ыззаттуу инсан болуп эсептелет. Ошондо Алла Таала Куранда пайгамбарыбыз алейхиссаламга айтат: "Вала тамудданна айнайка иля ма мата'на бихи азважан мин захратил хаяти дуния" дейт. О Мухаммад алейхиссалам дейт, биз дүйнө кооздуктарынан бирөөлөргө көп кылып берип койгон болсок дейт, сен аларга көзүңдү артып карабаган дейт да. Биз аларга эмне себептен бергенбиз десе, линафтинахум фи. Ошол байлык менен, ошол бийлик менен аларды сынаш үчүн ошол себептен бергенбиз. Мына алардын жалтыр жултурларга, мына ушундай бийик үйлөргө, башка бир нерселерге, мүлктөргө карап эле сен көзүңдү аларга арта бербегин деп пайгамбарыбыз алейхиссаламга айткан, урматтуу туугандар. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, бирөөнүн мүлкүгө карап, мына ошол нерсе менен көз каранды болуп калган бул жакшы эмес. Албетте Кудай Тааладан сураналы, Кудай Таалага жалбаралы, Кудай Таалам аларга берген нерсени сөзсүз түрдө бизге дагы берет, урматтуу туугандар. Эгерде биздин дүйнө акыретибизге жакшылык бар боло турган болсо, ошол себептен истигна аниннас ошол бул эң жакшы нерсе, урматтуу туугандар. Кийинки хадиске келсек, пайгамбарыбыз алейхиссалам мынтип айтат: "Ашрафу уммати хамалатул Кур'ан ва асхабул лайл." Менин үммөтүмдүн эң шарапаттуу пенделери дейт. Менин үммөтүмдүн эң шарапаттуулары бул хамалатул Кур'ан, Куранды көтөрүп жүрген инсандар, мына ушул эң шарапаттуу инсандар болот дейт. Ва асхабул лайл, түндөлөрүн тахажжудтарын калтырбаган инсандар, мына ушул эң шарапаттуу инсандар дейт. Демек, мына ушул шарапатка жетиш үчүн тахажжудду калтырбастан, жана ошондой эле Куран жаттаган бир туугандарыбыз дагы бул эң үммөттүн шарапаттуу инсандар экен, урматтуу туугандар. Ал мисалы Куранды түшүнүп окушу мүмкүн, түшүнбөй окушу мүмкүн, бирок ийне жибизине чейин, үтүр точкасына чейин жаттап ошол нерсенин мээсин алып жүргөн, мына ушул үммөттүн эң шарапаттуусу. Ошондуктан каары инсандарды аларды сөгүп, аларды башка кылып, аларды кемсинтип, сен эчнерсе билбейсиң, андай мындай дегенибиз бул туура эмес, урматтуу туугандар. Алар ошол Куранды араб тилин түшүнбөшү мүмкүн, бирок ошол түшүнбөсө дагы башынан аягына чейин, ийне жибине чейин, мына ушундай үтүр точкасына чейин жаттап бизге мына ушундай таравилерге окуп атат, же болсо мына ушундай башка бир Куранды таратып атат. Демек, булар үммөттүн эң шарапаттуу инсандары, урматтуу туугандар. Аларды кемсинткен, аларды сөккөн, башка кылган бул албетте жакшы эмес. Кийинки хадиске келе турган болсок, пайгамбарыбыз алейхиссалам Ибн Аббас разияллаху айтат, пайгамбарыбыз алейхиссалам бизди тахажжуд намазына буйруйт эле дейт. Ва рагаба фиха хатта кала, бизге ошол таргип берип жатып, кызыктырып жатып айтат эле дейт: "Алейкум би салатил лайл ва лау раката" дейт. Силер жок дегенде бир рекет болсо, эки рекет, бир намаз болсо дагы эмне кылып койгула дейт? Ошол түнкү намазды калтырбай окуп койгула дейт. Албетте түнкү намаз, мына ошол күндүзгү намазды 4 рекетке чейин бир салам менен окусак болот. Ханафи мазхабы боюнча түнкү намазды 8 рекетке чейин бир салам менен окусак болот дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам көп намаз окуй албасаңар дагы эмне кылгыла дейт? Жок дегенде бир жол болсо дагы 2 рекет кылып окуп койгула деп пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн мына ушунун таалимин берип жатат, урматтуу туугандар. Демек, бул деген сөз аз болсо дагы окууңар келбей жатса дагы, жок дегенде бир аз болсо да окуп койгула, андан кийинки күндөрү дагы кошо окуп кете бересиңер деген мааниде болушу мүмкүн. Дагы бир хадис айтат, пайгамбарыбыз алейхиссалам:
Aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil layl akhir dedi. Пенденин Кудай Таалага эң жакын болгон убактысы дейт, бул түндүн эң акыркы бөлүгүнүн ичинде дейт. Fa in istata'ta an takuna mimman yazkurullaha fi tilka sa'a fakun дейт. Эгерде сен мына ошол убакытта түндүн акыркы бөлүгүндө Кудай Тааланы эстеген инсандардын катарында болгон келе турган болсо, анда ошондой кылгын деп пайгамбарыбыз алейхиссалам мына ошентип айтты дейт Hazreti Amr ibn Abbas radhiyallahu anhu. Андан кийин хадисте la budda min salatin bil laylin wa law halba shatin. Tahajjуд намазы сөзсүз түрдө болуш керек дейт. Жок дегенде бир койду эчкини саап алганга чейинки убакытта болсо делет. Албетте урматтуу аңдар, биз билебиз, бир койду же болсо бир эчкини саап алышса, бир эч канча деле бир убакыт талап кылбайт, урматтуу аңдар. Ошондон ошончолук убакыт болсо деле, бир аз болсо да тахажжуд намазын окуп койгон дейт. Ама кана бада салатил иша фа хуа минал лайл. Эми мына ушул куптан намазынан кийин окулган нафил намаздын бардыгы мына ушул тахажжуд намаздан болуп эсептелет деп пайгамбарыбыз алейхиссалам айтып атат, урматтуу аңдар. Демек, мына ушул тахажжудду сөзсүз түрдө эле түндүн 3 акыркы бөлүгүндө туруштук шарт эмес экен, балким турганга мүмкүнчүлүк жетпей турган болсо, түнү менен кара жумуш иштеп чарчап калдык, башка болдук, мына ошол учурларда эмне кылыш керек? Уктап каламын деген коркунуч болсо, анда коптан окуп туруп эле, коптандан кийин мына ошол жатаар алдында эмне кылыш керек экен? Жок дегенде 2 рекет окуп болсо дагы дуа кылып, жараткан Алла Таалага жалым жалбарып, мына ошентип окуп койсок, мына ушул дагы тахажжуд намазына кирет. Андан кийинки хадиске келсек, ла тада қиямал лайли фа инна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кана ла ядауху дейт. Абдуллах ибн Аби Кайс радhiyallahu anhu айтат, Айша радhiyallahu anha айтты дейт. Тахажжуд намазын калтырбагын дейт. Чындыгында пайгамбарыбыз алейхиссалам тахажжуд намазын калтырбайт эле дейт. Ва кана иза марида ау касила салла qa'idan. Жада калса дейт пайгамбарыбыз алейхиссалам ушул ооруп калса дагы, же болсо бир аз жалкоолугу кармап калса дагы дейт, салла qa'idan, эмне мына ушул отуруп болсо дагы тахажжуд намазын окуп коет эле деп Hazreti Айша энебиз кимге айткан экен? Абдуллах ибн Аби Кайс радhiyallahu anhu айткан экен, урматтуу туугандар. Демек, мына ушул тахажжуд намазы бири-бирибизге мына ушул талим аркылуу, бири-бирибизге айтып деш аркылуу мына ушул биз дагы башка бирөөлөрдүн тахажжуд намазына туруштугуна себепкер болобуз. Дагы бир хадисти карай турган болсок, ла хасада илля фи итhnайн. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, 2 түрдүү адамга гана ошол эмне кылса, көрө албастык кылса болот дейт. Бул кандай десе, ражулун атахуллахул Кур'ан фа хуа якуму бихи ана ал-лайл ва ана ан-нахар дейт. Ал инсандардын бирөөсү дейт, Кудай Таала бир инсанга ушул Кур'андын илимини берген дейт, Кур'ан жаттаган, ал күнү түнү мына ошол Кур'анды кайталаштык менен алек дейт. Дайыма Кур'ан таратат дейт. Варажулун атахуллаху маалан. Экинчи түрдүү адам Кудай Таала ал пендеге байлык берип койгон дейт. Фаху юнфикуху ана ал-лайл ва ана ан-нахар. Ал пенде күнү түнү мына ошол Кудай Тааланын берген байлыгын Кудайдын жолунда таркатат экен, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ушул нерсени эске алышыбыз керек. Жараткан Алла Таалам мына ушул канчалаган аяттар айтылган болсо, канчалаган хадистер айтыла турган болсо, мына ушул нерсенин бардыгына толук түрдө так амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Анан дагы бир айтып кете турган маселе, албетте шариятыбызда бул хасад деген сөз көрө албастык деп кыргызча которсок мына ушундай которулат. А бирок мунун негизи мааниси хасад болот жана гыйбта болот. Эгерде хасад деген сөз бул бирөөдө бир нерсе бар, ошол нерсени аныкы дагы жок болуп кетсин, ошол адамда жок болуп кетсин деп көрө албастык кылсак, бул дурус эмес, урматтуу туугандар. А экинчиси бул гыйбта деп коет. Араб тилинде гыйбта дегени мына ошол пенденин дагы байлыгы, илими өсүп өнүп аша берсин. Мына ошондогудай байлык, бийлик менде дагы болсун дей турган болсок, мына ошондой эмне, урматтуу туугандар, мына ушул гыйбта болуп, мына ушул нерсеге уруксат берилет. А эгерде бирөөнүкүнү ушунуку жок болуп кетсин, өрттөнүп кетсин, же болсо банкрот болуп калсын деп көрө албастык кыла турган болсок, анда бул дурус эмес, урматтуу тууганым. Анда дагы болсун, менде дагы болсун десек, мына ушул нерсе гыйбта болуп эсептелет. Мына ушул нерсеге шариятыбыз уруксат берет, урматтуу бир тууганым. Демек, сабагыбыздын кыскача жыйынтыгы мына ошол дүйнө акыреттин бактылуулугу камтылган, акыретте дагы ийгиликке жеткире турган, эсепсиз бейишке киргизе турган амал эмне экен? Бул мына ушул тахажжуд намазы. Жараткан Алла Таалам бардыгыбызга мына ушул тахажжуд намазын калтырбастан дайыма окуп жүргөнгө тавфик берсин, мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.